камсыздандыруу, именно камсыздандыруу мага жардам бериш керек эле да. Алар жардам бербей атпайбы? Ошого мен күйүп атам азырчы. Шамалдын ылдамдыгы ошо нормага жеткен эмес да. Төлөп бере турам. Эми Маселен башка нерсеге жумшайм деп аткан акчамды ошол чатырыма жумшап кое берем. Андан мен эч жерим кем кетпейт. Бирок Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун айланасында бир нече суроолорун, сунуш пикирлерин билдирип, 7 каналга Сузак районунун Кызыл Туу айыл аймагынын тургуну кайрылды. Ал ушул жылдын 12-июнунда катталган катуу шамалда үйүнүн чатыры учуп, зыянга учураган. Мындай кырдаалда камсыздандыруу уюмунан жардам болоорун күткөн. Азыр мына страхование компания элдерде кандай, менде 1-2 суроолор бар да. Элдер азыр камсыздандыруу бул мажбурий же ыктыярдуу, ушу суроого эме. Мени күздө, кеч күздө айыл башчым айткан, срочный барып, камсыздандыруу кылдырып кол үйүңөрдү, болбосо пособияңар токтойт деди. Ошол сөзү анык эмеспи деп айыл өкмөткө жүгүрүп келип, страхование ошо кайсыл жерде десем, МЧСтин алдында ошондой бир бала бар экен, камсыздандырууда. Азыр мага айыл өкмөттүн айыл башчым айтты, пособия токтоп калат экен эгер камсыздандырбасам үйүмдү. Бул мажбурий же ыктыярдуу десем, ыктыярдуу эле, бирок пособия токтойт деген закон чыгарып коюшту го, билбейм деди. Ошентип атышат деди. Анан болуптур, майыл камсыздандырайын, бирок пособиям токтобосун дедим. Эми 4 балама 1200дөн 4800 пособия, эми пособия көтөрүлүп калбады. Ушу пособиям токтоп калбаса залакасы тийбесин деп мен камсыздандырып койдум. 650 сом төгүп, камсыздандырып неме алып койдум. Эми өзгө мындай жаратылыш кырсыгы качан болот, кандай болот билип болбойт экен. Анда мына 6 ай өтпөй туруп, мына жарым жыл өтпөй туруп, менде кече жакында 12-июнь күнү катуу шамал болуп, чатырым учуруп кетти. Анан дароо айыл башчыма кабар бердим. Ошол учурда кабар бердим. Саат 8ден 12 өткөндө кабар бердим, кечки саат. Saat 8'de uçurdu da şamalcı. 15 Yiprim'de uçurgan eken. Keyin ayıl başçım, ayıl ökmötte bu meseleni götörüptür. Şunday çatırlar uçuptur dep. Bizdin ayılda bir ile meniki emes, ошол күнү 3-4 үйдүкү учуптур. Анан камсыздандырууга дагы билдирүү жасашыптыр. Ал жактан анан эртеси күнү же 2-3 күндөн кийинби ошол боюнча чатырым турду. 2 күндөн кийин ошол камсыздандыруудан атайын Сузактан, Жалал Абадтан болушуп өкүлдөрү келип, жеринен тартып көрүп кетишти. Бирок мени чакырып отургузуп алып, бир кагазын көрсөттүм. Мына кагаз, эмне кагаз билесиңби дейт. Кандай кагаз экенин ал билбедим десем, бул гидрометеорологдордун кагазы дейт. Бунда мынаке ошол күнү саат 8'de 23 деген ылдамдыктагы шамал жүргөн экен. Метр секундасына кандай 23 деген жазып турат деди. Биздин мыйзамыбызда 25 болсо, 25тен жогору болсо, анан кийин жардам бере алабыз. Мына менде мыйзамыбызда так жазылган деп мага мыйзамын көрсөтүп атышат. 25тен ашуу болсо депчи. Ушул кагазды жазып кел, бул кагаз алышта оңой эмес дейт. Гидрометеорологдор оңойчулукпен жазып бербейт, мында мен жүгүрүп жүрүп жаздырдым дейт. Мен жардам берейин деп келдим эле, бирок биздин мыйзамга туура келбей калды. 25тен ашуу болсо мен силерге жардам берет элем дейт. Анан мен эмне кылышым керек, ошондо жардам бере албайбыз деп келгениңерди мага түшүндүрүп, камсыздандыруусуна жардам бербейби мага дедим. Десем ушул мыйзамыбызга туура келсе жардам берет элек дейт. Барып өзүң гидрометеорологдордон барып жаздырып келбейсиңби ушу кагазды дейт. Сен ушу далилдерди көрсөтүп неме кылсаң, жазып берсе керек дейт. Анан бүгүн ошол күндөн бери жүгүрүп жүрүп, мына бүгүн учурадым ошол жетекчисине. Гидрометеорологдордун жетекчисине жолугуп, урматтуу деген киши экен. Учурасам ал айтат, мен ошол күнү саат 8'de 23 деп бердимби, демек ал катталды дейт. Аны мен өзгөртүп, мыйзамда өзгөртүп, эми 25 кылып сага жазып бере албайм, ал мыйзамга туура келбейт, эртеге мен жоопкерчиликке мен тартылып калам дейт. Ошон үчүн мен дагы мыйзамды буза албайм дейт. Жазып бере албайм ал кагазды дейт. Ошо менен камсыздандыруу, ошол кагаз болбосо мен жардам бербейм дейт. Ошол 25тен ашуу болбосо дейт. Анан гидрометеорологдун жетекчиси айтышы боюнча,
12 менен 15-тен кийин, 12-15-тен кийин ошо цифра андай шамалда уже чатырлар учуп баштайт дейт. 25 деген ал уже кыямат кайым дейт. Ошо чатырлардын баарын учуруш керек эле дейт. 25-тен жогору болсо, значит силерге ал камсыздандыруу жардам бербейт экен дейт. Анда уже МЧС жардам беришке туура келет дейт. Жалпы чатырлардын баарын учуруш керек эле дейт. Булардын мыйзамы туура эмес экен дейт. Эми бул жерде мындай. Мен 5-6 миң сом чыгымдан өзүм качпайм. Маселен башка нерсеге жумшайм деп аткан акчамды ошол чатырыма жумшап кое берем. Андан менин эч жерим кем кетпейт. Бирок мага окшоп канчасы жабыркап калат да, эртеге мына азыр страхование компанияга мүчө болгондор 20%ке жетпесе жок да азырчы. Эми бул компания эми жандарым кредиткан компания. Булардын мыйзамы туура болуш керек, элге пайдасы тийиш керек. Элдин канын жөндөн сорбош керек. Жылына 650 сомдон ар бир түтүнүнөн ала бербеш керек. Мындай учурда жардам бериш керек да буларчы. Мен ошол максатта келдим. Чатырымды андан кийин ошо күндөн бери айыл өкмөт өздөрү жардам берип, өкмөтүм өзү жардам берди. 7 миң сом акча которду. Каяктан келди билбейм. Бирок мага баягы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдө пособиядан эле келген окшойт. 7 миң сом менин картама которуп коюшту. Мен чатырымды жаап алдым. Бирок мен азыр жүгүрүп жүргөнүм камсыздандыруу, именно камсыздандыруу мага жардам бериш керек эле да. Алар жардам бербей атпайбы? Ошого мен күйүп атам азырчы. Ошол маселе. Анан сиздерге келип кайрылган себебим коомчулук билсин, ушул нерсени көрсүн. Камсыздандыруу бизге керекпи, керек эмеспи деген суроо. Анан булардын мыйзамы туура болсо, анан эл камсыздандырсын. Ушунда мага окшоп күйүп калбасын деп ушу маселеде келдим эле. 12ден ашса уже чатырлар учат экен. 25 деген ал уже өтө катуу шамал болот экен. Ал үйлөрдүн чатырларын баардыгын учуруш керек экен эле да. Ал ылдамдыкта шамал ошо күнү 23 катталган экен. Ошол жерде айылда 5-6 үйдүкүн учурган. Бирок алар камсыздандырбаган үчүн алар жүгүргөн жок, алар өздөрү жаап алышты. Булардын мыйзамын өзгөртүш керекпи дейм да. Булардын ошо 25 деген цифрасын 15ке түшүрүп койсо жакшы болмок. Ошондо булар мыйзамына туура келтирип туруп элге жардам бермек да. 15тен ашуун болсо деп жазылса ошо мыйзамына. Ошондо туура болмок экен да. Турак жайларды милдеттүү камсыздандыруу боюнча Кыргыз Республикасынын 209-мыйзамы бар. 2015 жылдын 31 июлда кабыл алынган. Ал мыйзамда айтылат, турак жайлар милдеттүү түрдө ар бир турак жайдын жаран ээси милдеттүү түрдө үйүн камсыздандырыш керек деп. Табигый кырсыктан жана өрттөн деп. Ошол эле мыйзамда шамалдын канча метр секундадан ашкандан кийин камсыздандыруу окуясы пайда болуп, биз ага акча төлөп бере тургандагы ошол жерде көрсөтүлгөн. Ал жерде 8-берене 25 метр секунда жана андан ашкандан кийин шамалдын күчү ошончого барабар болгондо биз камсыздандыруу окуясы пайда болду деп акчалай жардам көрсөтө алабыз да, ошо келтирилген зыяндарды. Азыркы күндө 10 факты катталган. Бизге ушу 19-20 июнда андан мурун болгон шамалдар боюнча бизге кайрылган камсыздандыруудан өтүп, анан бизге кайрылган жарандар 10 жаран болгон. Сузак районундагы шамалдардын бардыгы күчү 25 метр секундага жеткен эмес. Нокенде 25 метр секундага жеткен. Аксыда дагы 25-27 метр секунда болгон. Алардын документтери даярдалып, азыр Аксыдан 3 үйгө жардам бере туруп көрсөтөбүз деп даярданып уже кароого жөнөтүлүп атат. Нокендеги эмелер боюнча, шамалдын жабыркалары боюнча документтери такталып бүттү. Алабыкада шамалдын ылдамдыгы 25 метр секундага жетпегендигине байланыштуу аларга эч кандай жардам көрсөтө албайбыз. Азыр сизге көрсөткөндөй, документтерде көрсөтүлгөндөй, бизге төлөбөй атат деген сөз, бул туура эмес сөз. Эгер шамалдын ылдамдыгы 25 метрге жеткен болсо, биз сөзсүз түрдө төлөп беребиз. Бирок ошол эле учурда табият кырсыгы катталып атпайбы? Алар үйүнө жабыр келип атат, анан алар үмүттөнүп атпайбы? Ушул биз камсыздандыруудан өткөнбүз, жардам берет деп. Анан бирок биринчиден мыйзамда көрсөтүлгөндөй 25 метр секундага жетиш керек шамалдын ылдамдыгы. Экинчиден ал турак жайдын ээси дагы өзүнүн Кыргыз Республикасында колдонуп келген курулуш нормаларына ылайык үйүн салыш керек да. Эгер курулуш нормаларына туура келбей калган болсо,
жакшы материалдардан салынбай калган болсо шамал сөзсүз түрдө учуруп кетиши мүмкүн да. Ал нерсени ошо турак жайдын ээси өзү курулуштун өзү контролдоп, өзү камсыздаш керек да. Ошо биздин Кыргызстандагы нормаларга ылайык үйдү салыш керек. Ошол курулуш нормалары сакталбаган болсо 20 метр секундда учуп кетиши мүмкүн. 20 метр секундда болгондо учуп кетиши мүмкүн. Эгерде курулуш нормалары сакталып, бардыгы талапка ылайык болгон болсо 30 метр секундда болгондо деле учпашы мүмкүн. Бирок негизи гидрометеодисттер айтып атпайбы, ошо 20 секундка жетпеген учурда деле учуп кетиши мүмкүн. Ал сөзсүз болушу мүмкүн. Бул жактан алганда ошол бул мындай мыйзамга кичине өзгөртүү киргизүү керекпи дейм да. Эми азыр туура айта, элдердин айтышына караганда, элдердин көз карашына караганда бизге дагы суранып атып болуп атканда ушу мыйзамга өзгөртүү киргизип бергиле деп суранып атышат да. Ошо шамалдын ылдамдыгы 20 метрден болсо ылдый нормасын ылдыйраак түшүрүш керек планкасында атат да. Сиздер сунуш бербедиңиздерби бул жаатта? Эми биз туура жогорку кеңешке же башка органдарга бере албайбыз. Биз өзүбүздүн жетекчиликке гана айтышыбыз мүмкүн. Жетекчилик анан жогору жакка кайрылышы мүмкүн. Эгерде биз айтып атабыз, аны ал эми 1-2-3 үй менен эле ал маселе каралганга жатпайт. Анын үчүн өзүнүн нормалары бар, канча деген эмелер катталгандан кийин ошол биз жогору жакка кайрылышыбыз керек да. Болгону бул жерде азыр камсыздандыруу уюмунан алар өтүшкөн, буга чейин жардам берет деп үмүт кылышкан, анан мындай факты болуп калды да. Мен түшүнөм. Анда азыр эми чындыгында шамал көп үйлөргө зыян келтирди, көбөркилердики камсыздандыруудан өткөн эмес, камсыздандыруудан өткөндөр азыр капа болуп атышат, что жардам бере албай атат депчи, бербей атат деп. Биз бербей аткандын себебин айтып кеттим, жана шамалдын ылдамдыгы ошо нормага жеткен эмес да. Төлөп бере турган. Эми биздин өзүбүз деле жүрөгүбүз ооруйт, биз деле төлөп бергибиз келет. Эми мыйзамдан ашып кете албайбыз, мыйзамды буза албайбыз да. Биз эгер возможность болгондо ар бир үйгө жардам бермекпиз да. Кошумчалай кетсек, Жалал Абад облусунда 202 миңдей турак жайы бар. Жыл башынан бери 13 миңдей тургун турак үйүн камсыздандырган айтылат. Айыл жергесиндеги үйлөр үчүн жылына 618 сом, ал эми шаардагыларга 1236 сом тариф бекитилген. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.